Берүүбүздү Аялзат түрмөгү менен улантабыз. Кыргызстандагы жеке менчик Таяныч профсоюздук уюму ар кандай кызматтагы аялдардын укуктарын изилдеп чыкты. Сурамжылоого катышкан кыз келиндердин бир бөлүгү пара ордуна көңүл сураган көрүнүштөр бар экенин айтышкан. Жарандык коомдун өкүлдөрү жогорку окуу жайларга кирүү, жумушка орношуу же кызматтык тепкичтен жогорулоо үчүн сексуалдык кысымга кабылган аялдардын саны ондоп саналышы ыктымал экенин белгилешет. Бирок жергиликтүү менталитетке байланыштуу мындай көрүнүштү ачык айтып, өз укугун коргоого аракет кылгандар жок эсе. Аялзат берүүсүндө кабарчыбыз Канымгүл Элкеева ушул маселеге кененирээк токтолот. Буга чейин бишкектик журналист Асель Калыбекованын жолугууга эмес, интервьюга келдим деген аталышта эл аралык Евразия нет онлайн басылмасына макаласы чыгып, анда аял журналисттер, айрыкча 20дан ашкан кыздар Кыргызстанда чиновниктерге интервью алганы, барганда сексуалдык кысымга учурап жатканы айтылган. Кызматкер эркектер журналист кыз болсо кесипкөй катары көрбөй, кечкисин жолугууга чакырып же бөлмөдө жалгыз калганда тийишкен учурлар көп болгонун жеке мисалы менен айтып, Кыргызстанда аялдарга карата зомбулук дале болсо күчүндө экенин шардана кылган эле. Ушул тема көп талкууланганы менен мындай көрүнүштөр дале ачык айтылбай көмүскөдө калууда. Журналист Асель үй бүлөлүү болуп калганын айтып, радиого сүйлөп берүүдөн баш тартты. Андан башка айрым журналист кыздар деле чиновниктерден маек алууга барган учурда мындан ары да жолугушуп, жүрүү сунушун киргизип көз кыскан учурлар, эс алууга бирге баруу сунушун айткандар болоорун белгилешкени менен ачыкка чыккылары келген жок. Анткен менен коомдук каналдын журналисти Лунара Мамытова Кыргызстанда чиновниктер же жетекчилер кол алдындагы кыздарга тийишкен учурлар жок деп кесе айта албаса да, бул ар бир кыздын өзүнөн көз каранды деп эсептейт. Мен эч кандай кандайдыр бир чиновниктер тарабынан ыңгайсыз учурларга туш болгон эмесмин, эч качан туш болгон эмесмин. Анан буну дагы башка өзүмдүн кесиптештеримден да уккан эмесмин да. Анан бул ушундай туш болгон журналисттер эми бар болушу мүмкүн. Бул дагы ошо журналисттин өзүнүн дагы көз карандыгы деп ойлойм да. Өзүн алып жүрүүсүн, өзүн кантип көрсөтө алды, кандай кылып ошо чиновниктер менен өзүн кандай көз карашта калтырды, өзүнөн гана көз каранды деп ойлоймун да. Кыргызстандагы жеке менчик Таяныч профсоюздук уюму ар кандай 10 ашуун компанияда иштеген аялдардын укуктарын изилдеп чыккан. Арасында кафеде, кондитер фирмасында, тигүү цехтерде, соода борборлордо иштегендер бар. Сурамжылоого катышкан кыз келиндердин бир бөлүгү пара ордуна көңүл сураган көрүнүштөр бар экенин айтышкан. Жарандык коомдун өкүлдөрү жогорку окуу жайларга кирүү, жумушка орношуу же кызматтык тепкичтен жогорулоо үчүн сексуалдык кысымга кабылган аялдардын саны ондоп саналышы ыктымал экенин белгилешет. Уюмдун жетекчиси Айсулуу Алымкул кызы жергиликтүү менталитетке байланыштуу мындай көрүнүштү ачык айтып, өз укугун коргоого аракет кылгандар дээрлик жокко эсе экенин айтат. Айсулуунун айтымында азырынча Таянычка бир дагы аял расмий түрдө мындай маселелер тууралуу доо арыз жазып кайрыла элек. Эгер кайрылса, анда көптөгөн тармактар, анын ичинде чет өлкөлүк ишкерлер да жоопкерчилик тартмак деп сөзүн улады ал. Көбүнчө андайлардан баягы айткандан уялышат да, келбети жакшынакай эме кыздарды вот ушинтип баягы принуждать этип, анан биз 1145 адамды суроо кылдык да, баягы анонимный анкетирование деп коет. Көбүнчө жарандар баягы мыйзамды да билишпейт, именно ушу формалдуу эмес тармакта иштегендерчи. Кафеде болсо жаш кыздар иштейт, биринчи экинчи курс, ушундай кулдай мамиле кылат экен, алар да коркуп эле сөгөт экен, элдин көзүнчө баягы мисалы ичип алган көп чоң эркектер акчасын төлөбөй кетсе, ошо кичине мындай ары кыз алышат экен да. Алар төлөбөй кетсе, тиги официантка төлөш керек экен да. Акчаларын сураса, тиги иди увольняйся деп. Бир ушул 700дөн мындай биз ачык баягы эме кылганда, где-то бир 8дей аял айтты да. Көбүнчө бул дагы баягы түштүк кошту дагы ушундай көрүнүштөр бар экен да. Көбүнчө швейный цехтерде инспекция кылды, но биздин эмелер жана кафелерде анан кыздарды баягы хозяиндер эркек болсо, баягы официанткаларды ушинтип вынуждать этет экен да, баягы өңү жакшынакай эме болуп калсачы. Ал баягы вот Бишкекте да андай көрүнүштөрдү айтышты да. Анан биз просто доказательство жок болуп калды да. Жөн эле уже ушинтип анан айтып атат, эгерде макул болбосоң, анда жумуштан кетирем, макул болсоң акчаңды кошуп берем, көбөйтүп берем деп ушундай бир условия создают да. Андай мисалы макул болуп иштеген деле кыздар көп экен. Фирманын администрациясына уже көтөрүлүп,
Белгилей кетсек, мындан 4 жыл мурда дипломатиялык академиянын ректору Жумагул Садамбеков ал жерде иштеген келиндерге асылган, ондогон адамды негизсиз жумуштан алган деген арыз тараган. Садамбеков мындай дооматтарды төгүндөп, алар аттестациядан өтпөй калганы жана эсеп палатасы тарабынан каражатты максатсыз пайдаланганы ашкереленип, калгандан кийин кызматтан кетирилгенин билдирген болчу. Аткан Азаттыктын аялзат берүүсү, аны мен Кангүл Элкеева алып баруудамын. Ал эми Элнура Бишкектеги жеке менчик фирмалардын биринде котормочу болуп иштечү. Жумушка орношкон алгачкы айларда эле ага өзүнөн бир топ жаш улуу жетекчилик кызматта иштегендердин бирөө акча сунуш кылып, жолугушууга чакырып баштаган. Окууну жаңы бүтүп келгендиктен Элнура дароо ишин таштап кете алган эмес. Жетекчиси менен жолугушууга макул болбой жүрүп, акыры жумушун таштап кеткен. Мен анда переводчица болуп иштеген да, келип ушинтип акча берип, тамакка чакырып, ошондой мааниде эме кылган да. Менин жетекчим эмес, бирок башка объекттин жетекчиси болчу да. Билбейм, может мен тиги жаңы студент болуп, окууну бүтүп эметсем, акча керек болсо, акча берсем мен менен барып погуляйт деп ойлодубу, билбейм да. Аялдардын укугу боюнча адис чет өлкөдөгү тажрыйбалары менен бөлүшкөн Нуржан Алымканова мындай жагдайлар фирмадан жана кыздардын өзүнөн көз каранды деген ойго көбүрөөк кошулат. Ошондой эле тилекке каршы ийгиликке жеткен татынакай кыздардын артында колдоп турган эркек адам болушу мүмкүн деген көз караш бар экенин белгилейт. Бул эми ар бир компаниядан, мекемеден көз каранды го. Анан ар бир кыздын өзүнөн, кээ бир кыздар аны кайта күтүп эле отурат да, качан мага тийишет деп. Андайлар да жок эмес. Баарын эле эркектерге шылтай берген менимче. Бирок коомчулукта ошондой кандай десем, стереотип болуп калган да. Эгерде жаш кыз болсо, акылдуу болсо, анын үстүнө татынакай болсо, кандайдыр бир ийгиликке жетишип аткан болсо, сөзсүз анын артында кандайдыр бир эркек киши турат деген. Бирок мен ага кошулбайт элем. Мен көп жакшы жакын досторум бар. Саясий жаатта деле жакшы ийгиликтерге жетишти, журналистикада деле жакшы ийгилик миссиясында жүрүшөт. Бирок кандайдыр бир эркектин жардамысыз эле өзүнүн күчү менен, өзүнүн акылы менен, өзүнүн иштермандыгы менен эле жетип жакшы иштеп жүрүшөт. Бирок Нуржан башка өнүккөн өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстанда көңүлдөш болууну сунуштаган, сексуалдык, психологиялык кысым кылган жетекчилердин үстүнөн арызданып, алардын абийирин ачуу кыйынга турарын айтат. Кыздарга тийишмей, сексизм менен мамиле кылуу менимче Кыргызстанда эле эмес, башка өнүккөн өлкөлөрдө деле күч алган. Мисалы үчүн аялдарга эркектер тарабынан кандайдыр бир шовинисттик мамилелер дайыма байкалат. Ал туурасында көптөгөн журналдардан, мисалы профессионалдык түрлөрдүн журналдарынан деле окусак болот да. Мындай экенде, интеллектуалдык жактан көбүрөөк өнүккөн өлкөлөрдө андай нерсени башкаруу оңоюраак болот экен. Интеллектуалдык жактан азыраак, мисалы үчүн билими жагынан көп бир топ муундан бери жакшы өнүкпөй келаткан өлкөлөрдө андайды башкаруу бул нукура инстинкттер да, адамдын эң баштапкы жырткычтык инстинкттери. Ошону башкара албаган өлкөлөр алар жана кедейирээк, өнүгүп келаткандар арасында болот экен да. Болгону бир нече компанияны билем. Алардын ичинде эгерде ошондой нерсеге жол бериле турган болсо, анда ошол кыянатка барган эркек киши жумуштан, кызматтан дароо кетирилет да. Көп эле угуп жүрөсүз, ушундай тийишти, мындай болду деген. Журналисттер арасында деле биздин жетекчи ушундай кылды, андан кийин унчуккан жокмун деген сөздөрдү көп эле уккам тилекке каршы. Бирок аны ачык айтып чыгыштан кыздар эмнегедир коркот, же сезенет, же балким коомчулук ишенбейт деп ойлойбу, же кайта коомчулук ал күнөөнүн баары кыздын өзүндө деп ойлойбу, билбейм, балким ошондой жагы бардыр. Ал эми кризистик борборлорго дал ушул маселе боюнча кайрылган кыз келиндер жок эмес. Маселен, Сезим кризистик борборунун юристи Ракия Рахматованын айтымында, мындай учурда аялдар көбүрөөк психологиялык кысымга туш болушат. Фармацевтический компанияда иштечи, аны ошондо деген шефи айтыптыр да, короче, ошондой сен мага жагасың, анандай интимный отношения болуш керек экөөбүздө депчи. Эгер андай болбосо мен сени жумуштан алып түшөм, же жумуштан ылдыйлатам. Сен бул жерден кетесиң акыры деп айтыптыр да. Анан деген жана чоң компанияда иштеген эркектер болсо, колунда туруп турган болсо, жашнакай жаш кыздар, жаңы окууну бүтүп келген кыздар болсо, аларга иш керек. Жөнөкөй үй бүлөдөн болсо, карапайым болсо, ата-энеси алар иштегиси келет. Анан ошондой учурлар болгондо мүмкүн алар жашырып андай нерселерди көп туугандарына айтпайт деле, эч кимге деле айтпайттыр. Мүмкүнчү ошол калат ошол өздөрүнүн ичиндечи. Андай учурлар көп эле болот, болуш керек депчи.
Анткени азыр баары эле өзүңөр билесиңер, же акча жетет, же болбосо тамыз жетет да көп жерденчи. Аталган борбордун жетекчиси Бүсара Рыскулованын белгилешинче, мындай көрүнүшкө туш болгондордун көбү ачылып айтып бере албайт. Жумушсуздук, жакырчылык күч алган, мыйзам бирдей иштебей экен өлкөлөрдө мындай маселелер жашыруун бойдон кала берет. Кайрылгандар болгон бир кыз татынакка кеткенде ушу ыйлаган каяка барсам эле мага ушундай болот. Психологдор иштеген болчу дагы. Анан кийин ошо сотко берем деп кайрылса, бүт коллектив сен өзүң ушундайсың деп муну тастыктаган кыйын да. Эми ушундай коллектив болгондо, тиги шеф болгондон кийин эч ким ал кыздарга болушпайт, каршы чыкпайт. Анан кайрылгандар эле болбойт, жумушунан кете беришет. Кетпегендер калып ошондой жанагындай ойношуп болуп кала берет, кеткендер кетет. Бул эми жабык темада талкуулабайт да. Анан менталитетте мурун дагы жалаңгы биз эмес, бөлөк жерлерде деле муну тастыкташ өтө кыйын да. Мындай тагдырлар бар да. Жанагы денесин саткандардын көбү эле сурап көрсө, эмне үчүн ошентип кеткен? Биринчи тиги эркек менен байланышы кандай болгон? Же турмушка чыгып турмушунда болбой калган, балалуу болуп туруп таштап кеткен, же болбосо ошондой тиги жаш кезинен бузуп салган. Болору болду деп туруп анан кийин жумуш издеп, анан кийин баягы колун шилтеп коюп ошентип кеткендер болот да. Адистер мындай мамилеге официанттар, секретарлар, чоң чиновниктердин жардамчылары, журналисттер, тигүү цехиндеги кыз-келиндер, студенттер, романтикалуу кесиптин ээлери деген атка конгон стюардессалар жана башкалар кабыларын белгилешет. Укук коргоочулар аялдарды сексуалдык жактан колдонуу көрүнүштөрүн далилдөөгө дээрлик мүмкүн болбогондуктан коррупциянын көрүнбөгөн тармагына айланып бара жатканын айтышууда. Таяныч уюму бул маселени дагы тереңдеп иликтөөгө алууга бел байлоодо. Кыргыз мыйзамдары боюнча жарандар жумуш орундагы сексуалдык кысымдан толук корголгон, бирок анын коррупциялык мүнөзүнө келгенде эрежелер да бир аз чийленип кетет. Айрым өнүккөн өлкөлөрдө мындай арыз үчүн соттолгонго чейин барган учурлар бар. Канымгүл Элкеев,